Assalamu alaikum dostlar. Köpten beri video çıgara элекпиз. Кичине жумуштар көбөйүп кеткен. Буюрса кийин дагы көтөрүлүп өнүгүп кетсек, мындай моюкка таккан камерадан алабыз. Ар бир кылган жумуштарды жеткирүүгө аракет кылабыз. Анан айта кетчү нерсе достор, өткөндө бир эки комментарий келди. Реле боюнча 86 менен 86 жана 85 өкөсүн тең плюс коебуз деп. Достор, мен айтайын, эң мыкты автоэлектрик эмесмин, дагы бир жолу айтам. Автоэлектриктин туу чокусуна жете элекмин. Өзүм билген нерселерди акырындык менен ютубка чыгарып атам. Анткени келечек ошо өлкөбүз өнүгүп, дайым жаңы ачылыштар болсун дейм. Анткени бир киши 5 жылда жетишкен нерсеге башка бирөөсү 1 жылда жетишсе жакшы да. Калган 4 жылын башка нерселерди ачылыш менен жасаса жакшы. Бир киши 1 жылда жетишкен нерсеге башка бирөө 3 айда жетишсе, бул деле жакшы көрүнүш. Калган убактысын да жаңы ачылыштарга сарптап, балким жаңы өзгөрүүлөр болот. Ошол эгер видеолорумда кандайдыр бир ката болсо, комментарийга жазасыздар, мен номеримди калтырам, байланышабыз, чечишебиз. Мына эмесе жагымдуу көрүү достор. Көрүшкөнчө. Так достор, бул жакта мен автоунаадагы стоп сигналдын эң жөнөкөй схемасын чыйдым. Мындан да татаалдары бар, бирок жаңы баштагандар үчүн андай түшүнүп кетүүгө, өздөштүрүп кетүүгө жетиштүү. Ар бир автоунаада стоп сигналы болот. Эгер стоп сигналы иштебесе, бул чоңураак проблема, себеби артта келаткан унаа анын тормоз басканын же токтогонун билбей калат. Натыйжада кичине көйгөйлөр жаратышы мүмкүн. Бул негизи өтө жөнөкөй. Бул жакта көрүп атканыңыздар бул педал, тормоз. Ошол ар бир автоунаанын ошол тормоздун үстүн карасаңыздар, ушундай лягушка болот, ичи ушундай эле болот. Бул жакта стоп сигналдар, ал эми бул датчикке келген питание блок предохранительден келет, сөзсүз. Блок предохранительден келип, ошол лягушкага келет, датчикке. Андан кийин тормозду баскан кезде бул ошол предохранительден келген питанияны тормоздорго кошуп берет. Бул жакта мен башкачараак схемасын чыйдым. Дагы түшүнүктүү болуш үчүн. Бул автоунааны элестетиңиздер. Бул жагы арткы тарабы, бул жагы салон ичи. Бул предохранитель блогу сыртта жайгашкан. Под капот. Бул жакта газ, тормоз, сцепление. Ушул эле түзүлүштө любой автоунаада ошондой эле жол менен келет, негизи проводдор. Кандайдыр башка жол менен келиши мүмкүн, бирок ошондой эле схемада келет көбүнчө. Бул жакта ошол арткы эки тормоз болот, ошого бир эле питание келет. Бул питание через салон болуп, ошол автоунаанын оң тарабы менен же сол тарабы менен келет. Келип туруп ошол лягушкага келет. Тормозду басканда бул предохранительден келген питанияны кошуп берет. Негизи сиздерге ушундай проблемалар менен келсе, биринчи ирет предохранителди текшересиздер. Же мындай предохранитель эң оңой жолу. Предохранитель текшергенде, эгер предохранитель жакшы болуп чыкса, анда бул лягушканы текшересиздер, бул жака питание келип табыл. Эгер лягушкага питание келбей аткан болсо, демек бул лягушка менен датчик менен предохранительдин ортосундагы проводдор абырып же үзүлүп калган. Эгер бул жакты текшергенде бул жакта питание болсо, анда тормозду басып көрүп питаниясын текшересиздер. Бул жака питание өткөрүлсө, андан кийин келип артты текшересиздер. Эгер артта деле питание болбосо, демек бул лампочкаларга келген проводдон баштап бул датчикке чейин келген провод ушул жерлерден бир жеринен үзүлүп калышы мүмкүн. Зымдар иштеринен чирип кетиши мүмкүн. Анткени завод автоунааны чыгарганда 10 жылга чейин эле гарантия берет. 10 жылдан кийин бул проводдор, мисалы бизде Кыргызстанда көпчүлүк автоунаалардын жылдары эски. Именно ошол стоого келген автоунаалардын көбүнүн жылдары чыгарылганда бир 15 жыл ошондой болгон болот. Чирип кеткен болот. Ошол проводдорду таап туруп, прозвонка аркылуу ошону жасайсыздар. Эгер бул
бул жактан питание келип, тормозду бастырып туруп, питаниясын текшерсеңиздер өткөрүлбөй аткан болсо, демек бул датчикте проблема бар. Бул датчикти которуу керек. Ошол болду достор, бүгүнкү видеобуз. Эгер кандайдыр бир пайда алган болсоңуз, каналга катталасыз. Лайк басып коесуз. Assalomu alaykum достор, көрүшкөнчө.